Бүгін мынаке ГКНБ-нын мекемесине келип, ГКНБ-нын өкүлдөрү менен, ошондой эле Минстройдун өкүлдөрү менен чогуу биргеликте бир жыйын өткөрүп, өзүбүздүн келечекке чыгып кеткен резонанстуу видео боюнча, элдердин кайрылуусу боюнча арыз муңун угушуп, биз дагы угуп, ал боюнча сүйлөшүп, кеңешип, азыр бул жакта өзүбүздүн курулуштун бүтүшүнүн ушул биринчи этап Манас турак жай комплексинин биринчи этабынын тапшырылышынын срокторун койдук. Мынакей ушул жылдын сентябрь айына буюрса ушул үйлөрдү ПСОго ремонтко уже элдерге ремонт кылганга уже беребиз деп сөзүбүздү берип чыгып атабыз. Ушул жерде буюрса Минстройдун жана ушул ГКНБнын өкүлдөрүнүн көзөмөлү менен ушулар менен биргеликте ушул объекттерди, ушу элдин аманатыны өз убагында тапшырып бергенге болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Буга чейин элдин нараазычылыгы эмнеде болгон именно? Эми буга чейин элдин нараазычылыгы мындай бир аз кечигүүлөр болуп калган бул курулуштун жүрүшүндөчү. Себеби башында убагында бул арзан сатылып кеткен экен, бул жерде үйлөрчү. Арзан сатылып кеткен экен да, андан кийин инфляция акыркы учурда резко өсүп кетпеди. Ошол себептен анан ал элдердин төлөмдөрү жана айтып өткөндөй эле рубльдун түшүп кетиши, ошолор дагы көп себептер болуп калыптыр. Бул жерде элдин нараазычылыгы болгон үчүн, сроктор кечиккен үчүн ошол элдин нараазычылыгы пайда болуп атат. 2026 сентябрына чейин полный бүтөт деп атасыз. Ошол биринчи этап. Ал жерде эмелер көп да, объект блоктор көп да. Азыр эми жакынкы срогу келген, ошол срогу өтүп кеткен этап блоктор ошол азыркы кечеги чыккан видеонун кайрылуусундагы элдердин эмеси болуп атат да, обращениясы болуп атат. Блоктордо канча курулуш бар? Канча патруль? Ал жерде бир общий ошол биринчи этапта 800дөй квартира бар. Алардын баягы айтып өткөндөй 340 квартирасыны уже ремонтко даярдап бердик да, мындайча айтканда. Андан нарагында дагы 450дөй квартира калып атабы, ошону дагы буюрса ошол жана айтып өткөндөй сентябрь айына ушул жылдын тапшырып беребиз.